Ставки на спорт! 1xB! Большие выигрыши! 1xB! Быстрые выплаты! 1xB! Надежный букмекер! 1xB! 1xB! Букмекерская компания. Hazırlanız başladınız. Adına deseniz. Төртеле саат окуйт балдар ашып кетсе аны деген кремлевдик ортосунда аябай убакыт ысык болуп жарымыз ичпей эки печенье бизге өкмөттүн чайы почка наны жетет бизге ошол бизге ысык тамак бергени өкмөттүн нан сүйкөлүп май сүйкөлүп берген наны жок булочкасы жок чай менен нан эле калды ал нан чайды да биздин акчадан алат ошону ар бир класс өзүнүн классы менен подпись чогултса аны общий мектеп көтөрсөк алып Мисалы азыр школдун директорун келсе Tamam ol mekteplerdeki akça çoğultuları boyunca narazılık aksiya болот ата-энелер Biraz Военный Антоновка айылындабыз. Таманды эти деле жок жана болчу этсе а эми ичкен стакан Ай кыздар ал пластмасса суга бушуп койгон анны деген анны деген мен баламызды кыздар азыр болгонун жашырбай мектеби кайсы жерде кече собрание болгондо Айгүл Жамбердиевна айтты биз охранага былтыр 2000 сом болчу быйыл болгону 3000 сомго көтөрдү деди техничкалардын айлыгы 2000 сом кимин келип кол жууп бересиңер охранага биз жумушка алабыз деди биз балдарга 20 сомдон айына акча чогултуп атабыз азыр данный время айлыгын көтөрсүн техничкалар келип иштейт да жумушу жок канча ата-эне жүрөт энелер жүрөт ата-эне берген акчаны техничка жанталашып иштешет ооба эки эле техничка ал орус аялдар араң эле басып жүргөн аялдар ал жетише албайт эме лестницаны чалышып бир коро кой келаткандай да туалетинин жанагы чыласын басып школго келет билисменде канча бала бар Былтыр bir kız bir bala düşüp ketти мурдагы жылы. Былтыр bir kız düşüp ketти туалетке. Туалетке düşüp кетет деген не жакшылык. Туалетке düşüп кетти. Анын эшик салып койсо деле болот, жыйнап койсо деле болот. Хоть в крайнем случае нанять можно кого-то сделать. Страшный мындай туалетке эшиги жок. Кыздар балдар барат. Бул это беспредел. Бул не болуп кандай болуш керек? Это беспредел. Ошону требовать этебиз. берген акчанын отчетун алыш керек директордон жооп бериш керек жооп бердирип анан кийин кеткиниңди айтыш керек переводный анан кеткиниңди бошоткунуң местан опер албайсың бошот местан эмне отурасың ата-энелердин аркасында жейсиң башка эмне иштин ортасында ооба местасын бошотуп бересиң башка директор келсин каалаган директор келип иштеп берип келечек школубузду жакшыраак келгени биздин школго кирди келечек ком деген мурун уктуңар беле келечекке төлөчү элек Жок экен интернетте келечек деген жок, кыздар. төлөнбөчү да деген биз эмне 3 жылдан бери мына төлөп келатабыз кырылышып келатабыз отчет бер десе бербей келатат мына бербей келатат кыздар 500 сомдон унутуп атам. Келгенде экине береме 500 сомдон дегенде бербей эле койсокпу десек, директор бербесеңер балдарыңар окубайт. Деп отложили деланы. Анан 500 сомдон ар бири элестеткиле канча болот. Бергенден кийин анан ала баштады. А 500 сомдун аягы каяка кетти? Geçen ошо 500 сомду эмнеге деп сурады? 500 сомду, чтобы балаңарды окууга киргизиш үчүн. Чтобы ваши дети учились в нашей школе деп. Кирстанция бердиби? Анан киртанция деген жок, эчтеке деген жок. Анан ар бир үйдөн извините 500 сомдон деген бул не деген акча? Ар бир 3 коомдон алып квитанция алдыңарбы? Алган ата-энелерге берген ата-энелерге берди, бербегендерге жок квитанциясы жок. Ал акчанын дайыны ага кетип атат. Geçen ошо келечек коому деген эмне болгон коом экен? Түшүнбөйбүз, бизге түшүндүрүп да беришкен. Мындай болуп атат да. Айтпаңызчы. Урматтуу Facebook колдонуучулар, менин атым Жунусбеков Торохан. Ушу Кыргызстан боюнча ушу фонддор мыйзамсыз акчалар жоюлсун.
татыктуу мыйзамдын чегинде билим алсын дегендин ошонун орун басары болуп атат. Негизи маселе мындай экен да. KICB банктан жеке бир счет ачылат. Жеке счет ачылат да, анан ата-энелерди ошол счетко акчаны которгула, которуп туруп анан квитанциясын алып келип берди деп туруп кыйнашат экен да. Ал ошол акчаларды алып алып туруп кайсыл жака жумшаганы жөнүндө эч кандай ат жок. Ал жерде эсептер менен миллиондогон акчалар, бирок ошол мектептин дагы кебетеси өтө начар экен. Ушу мамлекеттен келген акчаны дагы ремонтко жумшабайт, ата-энелерден чогулган миллиондорду дагы ремонтко жумшаган эмес. Ошо болгону ушуну айтып жатат да, эгерде кимдер ким төлөбөсө толук кандуу мектептикин өзүнчө, класс фондуктун өзүнчө, анда силер балдарыңарды айнектен киргизип чыгарабыз дегенде шарт бергиле дептир да, требования кылып. Ошондой кылып жатты да. Класстык фондтун төлөгөндөрдүкүн мектептикин дагы өзүнчө төлөйсүңөр деп да. Эгерде мектептикин төлөбөйсөңөр, анда силерди айнектен кирип чыгат балдарыңар деп ушунтал коркутканга чейин барып жатты да. Бул деген мамлекеттик мектеп айтып айтканга эч кандай укугу жок. Тем более жаш балдардын көзүнчө андай ушумлениялар кылбаш керек. Мамлекеттин мектеби да чынбы, частный мектеп эмес да. Мамлекеттин мектеби мамлекеттик эме менен, эшик менен кирип чыгат да. Эмне үчүн терезе менен кирип чыгып балдарыбыз окуш керек ошол жердечи. Тем более ата-энелер жананча акчаны төлөп аткандан кийин. Ушу бир школдо окуттуруп эле буякта да гимназия деген барса, гимназияга 3000 сомдон алышат. 3000 сомдон алат да ушул эле 2 эле сабак ашыкча болот, калганы ушундай эле ушул эле предметтерди өткөрөт болгону 3000 сом төлөнөт да. Ай эме жылына ушул бала башына төлөнөт. Ошону да карап беришсе жакшы болот эле. Тазалыкты караса жакшы болот эле. Балдар чаң жутуп такыр эле болбой калды. Seda söyle bersermi tuz efirdeyiz. Söylesіңер батымерлер. Анан артқа эмесин. Ёлканы айтайын деген кыздар, ай. Самый прекрасный праздник ёлка деп биздин балдар жакшы көрөт. Ар бирине айтат, 2-ден 3-төн игрушка алып келгиле дейт. Ладно, беребиз, балабыз да алып барат. Повесили, разукрасили всё. Анан ёлканын убагында ата-эне ёлкага балдарыма деп подаркасын жасайт, акчасын. Эми ёлкага фотко дейт кыздар. 120 сомдон бердилерби? Бул эмне үчүн? Это какой-то беспредел. 120 сом. Не деген акча? А ну-ка канча балабыз бар? Даже чоң кызыбыз 11-дү бүттү мен не берем. Тоже фотко төлөдү, ай. Эмне үчүн? А ну-ка вот это 3400-кө 120 сомду көбөйткүлө. Кандай деген акча кайга келет? Эси школго кетип, туалетибизге эшик салып койсо, туалетибизди сонун кылып койсо, охрана сонун кылып койсо, жалко деле эмес экен да. Биз көйгөйдү чечели жаман. Неберелерибиз үчүн чыгып атабыз. Мен мисалы үчүн көйгөйбүз. Эми это беспредел. Ёлка, жанагы ёлкага жана клоун менен Дед Морозго эмне 400 эсептесем кандай директор эметтер отчетун берсин. Чыккан эмес эле ушуга чейин. Мен чыркырап экине берем. Алардын деле ар бирден 2-ден 3-төн балдары бар ай. Биз айтпасак ким айтат? Бул жерде мугалимдин күнөөсү жок. Айлык менен директор требования директор шылтап атат. Айлык өттө да күнөө жок. Бул жерде только директор. Кысымга алып атат. Директор өзүнө 4-төн салбайт, айлык өтөкө айлык өткөн мисалы үчүн дегенде счетун ачып койду буга. Счет кимге түшөт? Директорго түшөт. Директор эле алат. Ана кайга кетет? Анан жана келечегин билбеген эмен ошонун акчасын отчетун берсин. Берсин, уже кондиция келди, кыздар. Билбейм. Мен ушу эки неберем үчүн ушу жерде турам мен дагы. Балдар үчүн турабыз да ушул жерде. Балдар үчүн, балдарга төлөп аткандан кийин ошол акчанын отчетун сураш үчүн келип турабыз да бер ата-энелер. Эже өзүңүз сааныштырып анан сүйлөп берсеңиз. Мен Акматалиева Гүлжанмын. Ушул Баян Антоновканын мектебинде мисалы могу жаңы келген Лира деп, бирок фамилиясын билбейм да, ушу Лира Сыдыкова деген келгенден бери эле сразу гимназия болуп эле шумук болуп кетти да. Мурун деле гимназия экен. Анан бул деген балдарга эми беспредел алып атат да, мисалы.
фонд деп 3240 сом төлеп атабыз. Охрана деп 360 сом төлеп атабыз. Эженин тиги актай дептери эме кагаз болуп аткан ага 200 сом. Жанагы келечек деген эмени вообще эч ким түшүнбөйт экенбиз. Келечекке 900 сом. Анан тышкары пол жуганга 250 сом. 4950 сом деп бая күнү эжеси доскага жазып берип атат. Менин балам 10 класс окуйт. Эң кичүү балам. Келечек боюнча информация мындан ары дагы анан тышкары эки неберем деди Бостон келип окуйт. Бостон мектеби качан бүтөт айнанайын. Бостон мектеп бүтпөй койду. Күнүнө 40 сомдон эки балагачы анан тышкараларында жегени бар экен. Бир жалгыз балам иштейт. Алган айлыгы военный болуп иштейт. Алган айлыгы 14 миңге дагы жетпейт. Мисал менин баламды айтпай эле коеюн, макул 4 баласым. Калган эн аталарга кээ-бирөөнүкү 5тен окуйт экен, кээ-бирөөнүкү 3төн окуйт, кээ-бирөөнүкү 6дан окуйт экен. Ошонун баары эле 4950ден төлөп атса эмне деген болот айнан? Кандай? Алар эмне аябай деген эме же ушундук ошондой зарплата барбы биздин Кыргызстанда? Эч кандай мындай зарплата жок эч жердечи. Отчетун берсин. Эч ким эмеде ошону отчетун берсин деген керектичи. Ошону керекти деген баардыгын тек жыл сайын бериш керек. Ошол кагаздын баарын көрүш керек. Жок, көргөзбөйт. Анан эле келип эле эн аталар өзүңөр чогултуп атасыңар дейт. Эн аталар бирөө чогултпайт. Мисалы мугалимдер чогултат. Анан былтыр мен бир эле жөнүнөн эле мындай эле эн аталардан уктум. Мугалимдер эгерде ошону акчаны албаса, эме кылбаса, сразу мугалимди момундай бүт баарын тең директор кирит экен дагы, мугалимдер тургузуп коюп, баардыгын тең тургузбай баягы мугалимди ортого чыгарып алып аябай дегенде тилдейт экен. Сен эмне үчүн алган жоксуң? Сен эмне үчүн ошол акчаны алып келбейсиң? Булар сабак бербей эле акчаны айта берет экен, керели кечкене акча. Бул кандай эмне? Башка жерден, мисалы могу Белекте, Сокулук районунда, мисалы тетиги 1-майда, мисалы могу Арчалыда баардыгында тең жок, асыл акча төлөшөт. Булар фонд дегенди да билбейт экен. Булар каяктан чыккан акчаны да билбейт экен. Антип эле айыл жерлеринде ушундай окуйт экен. Биздики эмне? Башкачабы? Ошондой эле балдар, ошондой эле билим, ошондой эле эме. Андай кыйын экен директор. Алып келсин китептерди толуктасын. Былтыр менин неберем 4-класс окуганда 190 сомдон 6 китеп сатып алдым. Болгон бир англис, бир орус тил берди. Эмне башка 4-класс болгончо алар каякта китептер, каякта? Бул мугалим, бул директор экен. Эмне үчүн ошо библиотеканы билбейт? Эмне үчүн ошо библиотеканы сурабайт? Канча китеп келип атат? Балдар кандай болуп окуп атат? Тигини муну баарын тең билбейт? Жок. Аны мен иши жок. Акча сатып алгыла. Ал китеп быйылкыга жарабай калат эмиш. Мен бая күнү барып кыйкырып аттым. Дагы 4-класс окуган эле. Авторлор алмашып кетип атпайбы? Авторлор алмашты дейт. Анан тиги алмашты дейт. Ошол китеп менен окуйт дедим. Окуйт ошол. Жылына китеп сатып. Жылына каяктагы китепке? Ошончо канча акча? Кайра жолуна төлөсөк, кайра тиги фондко төлөсөк. Охранага 360 сом. Мисалы 2600 бала окуйт экен. Охранага 360 сом. Макул эми менен 3360 сомдон төлөп берели айына. Ошону төлөп берели. Жылына 360 сом. Жылына 360тан төлөсө эле 700 миң сом болот экен. Ошондой акчаны охранага төлөйт экенбиз. Ана жана пол жок, мени пол жоканга төлөйбүз, охранага төлөйбүз. Актептер ана жана фонд менен келечек деген башы төлөйбүз. Башы эле бүт баары жоюлсун, же кетсин, же жоюлсун. Жок, мен билбейм, келечекке жаш деди, былтыр жаштым. Мен былтыр биринчи жолу неберемди алып барганда көрдүм, келечек кандай экен. Ошондой. Отчетун берсин, директор Siz akçanın çalıştırıp bir sıra aytып койсоңуз. Мен ушул айылдын тургуну болом. Менин эки неберем окуп жүрүшкөндө. Атыңыз ким? Атыңыз ким? Атым Фарида. Ушул айылдын тургуну болом. Ушул мектепте менин чалымда окуган. Ушул мектепте менин ушул неберемдин ата-энеси окуган. Эми бул бүгүн чыгышыбыздын мен просто мен таң калып атам. Кантип биз ушундайга чыдаш керекпиз. Балдарымдын эки баласын 3төн балдары бар ай. Бул эмне деген беспредел болуп кетти. Школда ойлошпойт. Акча, тиге акча, буга акча. Эми бул болбойт. Муну жойбосо ошондуктан мен өзүмдүн требованиям 4 жыл болду, канча жыл директор отчетун берсин, эч кандай жанагыдай эмеси жок отчетун берсин дагы иши менен жумушун өздөштүрө албайбы, ордун бошотуп кете берсин. Биз ошону требовать этебиз. Башка адамдар келип иштесин. Биз ошону эметебиз. Биз айыл тургуну ошондуктан чогулуп атабыз. Бул жерде
Биздин директор айтат экен, бул айыл өкмөт билет, айыл өкмөт. Айыл өкмөт не причем? Айыл өкмөттүн артынан кыйын болбосун. Бүт өзү директор. Мугалимдер да не причем. Мугалимдерди да кысым калат экен. Бул только биздин директор. Отчетун берсин дагы и кетсин. Иштей албайт мындай директор. Бизге кереги да жок мындай директор. Акылай Маратова, мен директордун номерин тапканга аракет кылам, бирок азыр менде жок. Урматтуу ата-энелер, дагы сүйлөөчүлөр барбы? Түз эфирдебиз. Түз эфирге ким сүйлөп берет? Көйгөйлөрүңөрдү айтыңыздар. Ат жөнүңүз айтқан айтсаңыз суроо бек ат жөндөр ким келет? Антоновка айылынын тургуну Байсейитова Рыскүл. Быйыл ушу китеп берип атат. Ушу китепке 25 сомдон арендага бересиңер деп атат да. Арендага бербейли биз жетпеген китептерди сатып алабыз. Арендага 25 сомдон бергенде эле бир үйдөн 3 бала окуганда канча сом эсептелип кетип атат. Ошону бекер кылганга аракет кылып чечип беришсин. Мамлекет жагынан чечип беришсин. Тазалык жагынан чечип берсин. Булар деген биз баягы класста чогулуш болгондо, собрание болгондо эле баягы эме болушат да, мугалимдерди кысымга алып койгондагы ошону менен эле тиги ар бир бизде бар да кыргыздын канына сиңип бүткөн. Башы өйдө көтөрүлсө эле ылдыйкыларды башын басып коет дагы унчук албайт. Мугалимдер унчук албайт, действительно унчук албайт, айта албайт, бирок ата-энелер сезет аны. Бизди чогултуп бергиле, же отпускнойду бербейм деп чыгат. Буларды коркутуп чынын айтканда. Ошон үчүн бизде чечип беришсин. Эме директорубуз отчетун берсин, ошотуп берсин. Булар да айтышы мүмкүн, директор даярдап, жаңы директор даярдап, ушул элди чогултту деп. Эл өзү чогулду. Элдин ушу ичине батып бүттү. Чогулду, өзүнүн ою менен чогулушту, өзүнүн каалоосу менен чогулду. Каалаган директор келип иштесин. Бул ордун бошотуп берсин. Жеген акчаларын төлөп кайра берсин элге. Оңдосун мектебин. Алган акчаларын кайрып берсин, жөн эле кетип калбайт. Анан китеп жагындагы карасын, тазалыкты карасын, биринчи школду. Биздин школго барганда, мисалы, биз школдо окуганда жаңы, жакшы, бийик, жарык стол деп, школ деп барчу эле. Бул болсо караңгы стол, школго киргендей эле болдук бизчи. Балдарыбыз школго баргандай деле чувство болбойт. Биздин школго кирсеңиздер, өзүңүздөр көрөсүздөр, чаң басып турат, чаң басып. Анан бир партада 3 бала окуйт. Министрлер карасын, бир партада 3 бала окуйт. Бир класста 40 бала окуйт. Айылыбыз чоңойду, Кудайга шүгүр. Школду бүтүрүп беришсин. Мен ушуну айтап, ушуну суранайын дедим эле. Китептер жетишпейт экен дагы, анан сатып алганга мажбур болушат экен. Азыр бул жерге Баян Антоновка айыл өкмөтүнөн кишилер келишиптир. Азыр бир залга чогулуп бардыгы сүйлөшөбүз атышат. Азыр ошо залына кирип, ошол жерден түз эфирди улантабыз. Передачаңарды көрүп аябай сүйүндүм да, сиз жаңыз болсо Азыр ошо айыл өкмөттөгүлөр атайын бир залга чогултуп атыптыр, ушул жерден сүйлөшөбүз деп. Азыр биз ошо залга кирип баратабыз.
Бул ошо чогулган ата-энелер. Мол жерге азыр айыл өкмөттүн кишилери келиши күтүлүп атат. Hazır ayıl hökümetin kişilerini kütüp atабыз, uşular келсе чогулушу башталат экен. Акылай Маратова аракет кылабыз. Директор ушул жерде дейт, азыр кимис экенин пока биле албай атам. Алло. Алло. Мол жерге азыр прожекторларды коюп атышат. Бир нерселерди көргөзөт окшойт. Саламатсыз бе? Мектеп директору да, өзгө болған. Бізге сөз эфирге интервью бере аласыз ба? Директор боласыз ба бізге? Азыр бияк өткөн берейин. Хорошо. Аягында бар мемлекеттер. Бар. Биз директорун таптык, мол иш чара бүткөндөн кийин интервью берейин дейт. Salmazlar var.
катышчылары 2-3 күндөн бeri өзүңөр белгилүү болгондой жанагы соц тармактарда талкуулар болуп аткандыктан кече дагы бизге кайрышкан. Ошондуктан бүгүн силердин алдыңарга айыл өкмөттүн жетекчиликтери келип атат. Айыл кеңештин депутаттары жана мектептин жамааты да келип отуруп атат. Анан жана өзүңүздөр талкуулап аткан келечектин дагы жетекчилиги күчөйдү. МБАнын жыйын болуп аткандан кийин жыйындын апаруучусун биринчи шайлап алайлы. Биринчиден ошол кишиге сөз берип, анан баштап алсак, биринчи ирети менен баштап отчетторун угуп алып туруп, анан аягында бул киши айткандай суроо жоопторго ирети менен апара беребиз. Өзүңүз таштырып коесузбу? Мен өзүм айыл өкмөттүн башчысы Баканбаев Руслан Бекмамбетович. Анда биздин спикерибизди Калыбек Бишимбаевич берип чыгат. Саламатсыздар, урматтуу жамаат. Микрофон иштебейт бекен? Өзүнүн иретти шарты болот. Юридикалык жагы болот да. Ошто мыйзамдуу жагын карайлы. Ошон үчүн ушул мен көрсөтүп модератор ошого рахмат. Бирок ошол бүгүн протокол жазганда катчы тааныштык болуп, катчы ким болду? Бузурманкуловун атайын катчы протокол уштурабыз. Баякка чыгып сүйлөйм дегенде бияка жазыла берди. Анан кийинки биздин айыл өкмөттүн башчысы Нурсан Мамыркожоевич айткандай, негизги маселе ошо биздин мектептин негизги базасыбыз бул келечек, ата энеде түшкөн келечек жөнүндө болот да. Андан башка маселелер болсо дагы кошумча суроолорго жооп берүүгө даярбыз. Бирок мен эскертип коеюн. Военандар айыл өкмөттүн депутаттар 2019-жылдын 9 айынын жыйынтыгы менен октябрда жалпы сот өткөрүлдү деген. Бул 2 жылдан бери кылып аткан иштер боюнча, көйгөйлөр боюнча жана 2020-21-жылы аткарылып аткан иштер боюнча. Мэрдин ата-энелерге жана биз мугалимдерге түшүндүрүп, кубандырып койсок болот. Мына өкмөттүн өкүлү келип убадасын берди. Жаңы курулуштагы Vostok болуп аткан мектеп ушул жылдын айына чейин бүтүрүп беребиз деп. Анан дагы силер айтып болуп, мына биздин биздеги центрдеги мектеп эмес. Ошол мектептин жанында 1 гектар жер бар, атайын калтырылган. Биз бияка сатылат, бияка сатылат деген депутаттар каршы болуп калтырганбыз. Ошол жерге мектептин жанында өзүнчө бала бакча 350 орунлук садик салып берет деген. Кудай буйрса ошо болот да. А бүгүнкү негизги маселе каралып турган ушу биздин Военантур гимназиянын астындагы келечек. Кандай деп атат келечек? Общественный. Ошонун жетекчиси бул иштебейин деп жазып эле арыз жазыптыр. Түшүндүрүп коеюн да. Анын орун басары экен, ошол жүргүзүп атыптыр. Ана меселеге заранее айтып коеюн. Өзүңөрдүн сунушуңарды берилет, бүгүн да ошону айттык. Ошол келечекти эгер калтыра турган болсок, 15ке мүчөбүз баарын тең кетирип, мына бүгүн өзүңөр сунуш бергиле. Мен айтып атам, 20-30 кылалы. Ошонун ичинде депутаттардан кошколу, мына ата-энелерден кошолуп баарын тең кетирип, төрагасын өзүңөр шайлагыла, эгер калтыра турган болсокчу. Ана мындай дегенде сунуш атат. Ошол фондду жоюп эле салат деген сунуш атат. Бүгүн ошол истеп чечеби, жалпы чечебиз ошончу. Жалпы. Анан бир нерсени сурап элем. Баары иштегенде мынакей чыгышын элде болду, киргизет, сабыр делби. Сабырдуулукка чакырып берди. Кандай маселе болбосун, сабырдуулук менен чечсек болот да. Баарын текчи. Көйгөйдү ошо чечкен чогулдук бүгүн. Иймени көйгөйдү ошол маселени чечиш керек. Аны чечмейин кетпейбиз, тарабайбыз. Ошол фондтун иштеп жүргөн директор азыр сүйлөп койсун төрагасы. Мына Үмөталиев Орос Асылбек. Үмөталиев Орос деген ошол атайын коомдук фонд ачып, акча чогултуп аткан фонддун директору экен. Саламатсызбы, урматтуу катышуучулар. Берден ошо чогуу маселе боюнча
мен бул келечектин жетекчиси болом. Эрден ошо суроо боюнча анан кийин канчадан бери ошо WhatsApp'тан жазылып атат вопростор бар экен. Ал боюнча мен кыскача айтып коеюн. Отчеттору бул жыл сайын мектептин ичинде стенд бар, ошо стендте жазылып турат. Келечектин иштери кандай жазылган, эмне жазылган. Жыл сайын октябрда бул отчет берилет. Анткени сентябрь убагында жана берилген эмеде жумуштар бар экен, ошо жабылып туруп октябрда негизи берилет, отчет берилет. Жалпы родительский комитеттерден жана 76 класс бар, ошолордун өзүнүн төрагалары бар. Родительский комитеттин төрагалары бар. Ошолор менен чоң жыйын өткөрүлүп туруп, ошол жерден жыйынтык болот да. Ошол жерден отчет берилет, ошол отчет менен аны кабыл алынат. Баардыгын чогултканга мүмкүнчүлүк болбойт экен. Биздин мектепке 2330 окуучу, ошол чоң ата-эне бар. Алар баардыгын бир жерде чогултуш кыйынчылык жаратылат экен. Ошол себептен биз ошол родительский комитеттин төрагаларын чогултчубуз, ошолор менен акылдашып туруп, алар анан энеталарга баардык маалыматты берчү. Ошол себептен былтыркы жазалган жумуш боюнча отчет эмеде мектепте стендте илип турат баягы. Быйыл могу жазалган жумуштар боюнча биздики даярдык до конца боло элек. Могу айтып атпайм, октябрдын башында, бул сентябрдын аягында, октябрдын башында даяр болот. Ошолор боюнча кайта эле баягы мурунку жылдарда 398 менен бүткөн. Азыр жаңы чай биткенде 2400 студент болуп тур. Так маалымат директор берет. Ошолордун арасынан 100% төлөгөн окуучулардын саны 684 окуучу. 900 мен айтып көйүн анан кийин сүйлөгүлөр. 684 окуучу 900 сомдон төлөдү. 50% освобожденныйлар 428 окуучу төлөдү. 100% освобожденныйлар 491 окуучу болду. Анын арасынан төлөбөй бул инвалиддер сабак баштаганда ызычуу болуп туруп, бири-бири менен жаман көрүшпөй, энеталарга берилген да, энеталар өздөрү чогултуп, энеталар өздөрү ошол камсыз болуп, жана жумуштарды өткөрсүн, ремонт, класстарда ремонт жасалсын, текущий ремонт жасалсын, капитальный ремонт жасалсын. Анан балдарга жана жакшы окуган балдарга ичине стимул болуп туруп, кичинеден тыйын беришчү. Ар кандай ушундай мектептин эмелерин алар баардыгын билет, кимге так маалымат керек болсо айтып атпайм, октябрдын башында ошо каерге кандай жөнөтүлгөн акчалар бар деген отчетун берилет. Бизде өзүбүздүн бухгалтерибиз бар, райондо счет бар. Ошол счетко напрямую төккөн родительдер бар. Ошол эки менен иш алып барылып атат. Урматтуу туугандар, мындай да мэрия кааласаңар независимый аудитор деген бар, туурабы? Ошону чакырып текшерсек болот. Прокуратура деген бар, Фин полиция деген бар. Буздар арыз жазып туруп текшерип кетти беле? Фин полиция прокурор текшерди. Мен дагы бир жолу сабырдыкка чакырам. Кимде сүйлөтүп баарыңарга мынакей возможно шарт беребиз. 100 киши сүйлөсө 100 киши. Эми бул жерде киши сабырдуулук кылсаңар, илгертип мынакей Кыргыз Аязат деген атан токтоо. Туурабы? Yok, ben söz veririz, harbiden birden veririz. Bağırına söz veririz. Çıktılar, bu yerden protokolda yazarız. Giyim çıkıp söyledi, emne meseleye söyledi, söyledi. Bağırın yazarız. Sonra protokolun yürüdükten uçurasını otar. Jönünden köçülen çoğunluğu kısıp etkenmez. İşte bizleri gelecek erken aytkanı olup da. Eğer bu kal işte çoğun bozulsa, mınaki momle mesele götürürüz. Sen ne gibi atasınlar? Akçalığa çok beresi oturur. Oşunda sorarız. Ağaçıyın çılarasınlar mınaki. Şöptü mine. Auditor degen var. Oşon çakıp tutup teşekkürüz. Hiç kanı meselesi yok. Hana oşon seni atkadan bir bölümüne aytıklarsa oyun var. Düşündük. Derler. Değil mi? Biri yer çıkıntını boğulmak düşündürmek mi? Talaklı bölümü düşündürmek olur. Ошол 1 жылдан 2 жылга 3 жылга 4 жылга 5 жылга 6 жылга 7 жылга 8 жылга 9 жылга 10 жылга 11 жылга 12 жылга 13 жылга 14 жылга 15 жылга 16 жылга 17 жылга 18 жылга 19 жылга 20 жылга 21 жылга 22 жылга 23 жылга 24 жылга 25 жылга 26 жылга 27 жылга 28 жылга 29 жылга 30 жылга 31 жылга 32 жылга 33 жылга 34 жылга 35 жылга 36 жылга 37 жылга 38 жылga 39 жылga 40 жылga 41 жылga 42 жылga 43 жылga 44 жылga 45 жылga 46 жылga 47 жылga 48 жылga 49 жылga 50 жылga 51 жылga 52 жылga 53 жылga 54 жылga 55 жылga 56 жылga 57 жылga 58 жылga 59 жылga 60 жылga 61 жылga 62 жылga 63 жылga 64 жылga 65 жылga 66 жылga 67 жылga 68 жылga 69 жылga 70 жылga 71 жылga 72 жылga 73 жылga 74 жылga 75 жылga 76 жылga
өтүп кетейикчи. Сүйрөтүлгөн камера. Маселеде жазылган, маселеде жазылган. Çünkü bu жерде чогулганыбыздын себеби мектепте мыйзамсыз чогулган акчалар болот. Мектепке түзгөнгө уруксат бериптир мектеп директорлоруна. Ал кандай себептен түзүлдү? Азыр билим берүү министри дагы, зам министри дагы бар айтат, муну 15 жыл мурун ата-энелер түзгөн деп. 15 жыл мурунку окуучулар азыр бул жерде ата-энелер болуп калбадыкпы, туурабы? Себеби дегенде бул мугалимдер катарда мугалимдерге сөз тийбесин. Бул жерде мектеп жетекчилери болуп атат. Мектеп жетекчилери баш мыйзамда жазылган 45-беренеге каршы иштеп жатышат. Баш мыйзамда жазылган ар бир Кыргызстандын жараны жалпы билим алуу бул бекер, ар бири укуктуу деп. Кайсы жерде жазылыптыр мектепке акча төлөш керек деген? Эч бир мектепте мыйзамда жазылган эмес. Анан дагы бир нерсе айтып койчу нерсе, бул жерде мугалимдер, директорлор мындай өзүңүздөрдүн жеке пикириңиздерди ичиңизге калтырып туруңуздар. Күлгө түшүндүктү. Ата-энелер уже 15 жылдан бери чыдап көтөрүп келди, эки мындайга биз жол бербейбиз. Мектеп директорлори азыр өздөрү соскон сыяктуу кылып бир укуктукка ээ болуп алган. Ата-энелер акча төлөй албайм десе, арыз жазыш керек, иштебеген деп справка алып келиш керек. Директорлорго кандай укукту ким берген? Кайсы мыйзамда жазылыптыр мектеп директору ата-энелер иштебеген жөнүндө справканы чогултсун деген? Ошондой барбы? Анда нерсе жокпу? Анан дагы айтып койчу нерсе, эгерде балага акча төлөй албаса, ошол бала сөзсүз түрдө куугунтукка алынат. Жакшы окуучу жаман баа алып калат. Эмне үчүн айыл жергесинде жакшы окуган окуучулар чыгып атат? Мына бизде азыр кана Сокулук районунда эң мыкты деген мектеп кайсы мектеп экен? Акча жагынан эң мыкты деген биздин Чыңгыз Айтматов мектеби, Баян Антоновка мектеби, Шопоков мектеби. Мына өзүңүздөр эле ойлосоңуздар, айыл өкмөттөр эмне кылдыңыздар мисалы үчүн? Эмне үчүн мектепке неме акча бөлүп бербейсиздер? Мындай караганда мамлекеттик мектептерди каржылаш керек толук түрдө. Ата-энелер эч качан мугалимдерге кошумча айлык чыгарып бербеш керек. Эгерде окуучу кааласа, ата-эне кааласа, кошумча сабакка мугалим менен жекече сүйлөшүп туруп, ошого акча төлөйт. Ал нерсе бар. Бирок мажбурлап сөзсүз түрдө сен 900 сомго келечекке акча төлөйсүң, сен сөзсүз түрдө буга акча төлөйсүң деген нерсе жок. Кана ошол 900 сомдон чыгарган эме туалетиңер оңдолуп кеттиби? Кана гардеробуңар оңдолуп кеттиби? Эч нерсе жокпу? Кагаз жүзүндө отчётту бересиңер. Кана ошол. Ал кагаз деген кагазда отчёт ал жөнүндө туалетный бумага. Андан эч нерсе болбойт. Токтоп туруңуз. Мен өзүмдү азыр тааныштырам сиздерге. Мен Чыңгыз Айтматов атындагы мектептин ата-энелер жамаатына келдим. Атайын. Новополянкадан келдим. Кандай тиешеңиз бар? Сиздер эмне үчүн элдин канын сорушуңуздар керек? Эмне үчүн элдин канын сорушуңуздар керек? Сиздер акча албай кайтып алып кетип жатасыздар. Жок, албайм. Рахматка сүйлөмөчү. Бул кыздын айтып атканы чындык бар. Чындык бар. Бирок кандай? Kız gelinleri, biz uzun düşünüyoruz ki bakarım ne yapalım şimdi. Bu karındaşın aytatan çındık var. Bu çındık var mı aytatan olsa? Öte aşık gelip katık etip kalan yerleri. Bu evde kanca çındık var eken, ben asıl çok oturarsa. Ayına 100 son, bir yılda 900 son olurken, oşonun çoğulmanı bir yılda 900 son gel. Ana rahmet tane patlıcını gerek. Sana Novopoluk'a 30 milyon ken artışır. Zakazali, dural karındaşın. Az aytkanısın meni internette oldu otan, anı için. Nene için. Bir aytıp koyuyor. Anı için bunda eş gerekten, memleketin dengelde biz 100% material жағына қолдық. Oşağa biz bir şeyini kızsa, almaya fondun ne gereği var? Nege tüzülmöylü fond? Bu ayla yetken okat da. Siz uqpaysiz, siz söylüp atkanda hiç kim çıkan yok da. Bunu muhallimler tüzdegen yok.
мысалы директор сен түзеген жоқ та, бірақ бұл директор мысалы келгенге чейін Садықов келгенге чейін түзілген фонд болса, ата-енелердің өздері инициатива болсын. Мен сіздерге айтып берейін, мен ұлы балам жоқ, мен екі балам 200-тен үш елден оқып түсті. Ұлы балам 94 жыл өткен, ошол уақытта 3,5 мың сомнан төлетші. Аңыз білген сұрашын емес дейсіз. Бар тек айтшы, тек кетті, бек кетті, салып. Еш мәселе көтересіңіз мына кейін айтып қойып. Анан кейін жана сіз көтеріп отқан мәселе тура. Ол үшін өте қатты кетіп қалған, өте ашық қатты кетіп қалған. Жаңағы ақша иштеп қылынған емес. Жана мен сізге айтып қойып, қанша жылдан біз жашап отырмыз Вайнат Антоновканы, салыстырып көріңіздер. Мындан 3-4 жыл бұрын қандай еді, Вайнат Антоновка мектеп училищесі, азыр қандай екенін көріңіздер. Görgün açtılar. Çoğunta olmaktır. Sağlıklı. Süreç sürüyorlar. Как было сейчас такое состояние? Sağlıklı. Buruklu sinirler Buruklu sinirler sürekli boş bir Atayından çoğunluğu koyun. Alıksınlar çoğunluğu. Böyle yakında olsun. Ayrıca kişinin başkanın avradlığı centri açtık. Buyursa olmasın, boşluğu olmadan düşünükte bütünlüktür. Nece de sözümleştiğin ayağında sadık bir olsa. Ben o mektepkin trassa dilgöçü olmuş. Okusan olsunun gücü, koyduk trassa olun bir özücü. А ты именно родители. Она не знает, как здесь проходит. Почему она должна быть понимать? Ну, пусть разговаривает. Вайнат Антоновканың жашы өткен 25 жылдан мен тиешем бар. Тиешелі адаммын деп айтайын. Урматтуу ата-энелер жана ушул жерде бизди сыйлап келген өкмөт мүчөлөрү. Могу жерде айтып атат, жана отчетто берип атат. Сказканы айтып атат, бизге айтылды го. Чапсага басып калды. Мен ойлонуп класска дисциплина деп киргенде 500 сомдон алып аткан өз көзүмөн көрдүм. Бул коррупциялык схема. Ай сайын эмес киргизгенге 500 сомдон алып. С одной. Буну мугалимдер эмес. Взяткада. Директорге тиешелүү вопрос бул. Жооп бериш керек директор. Класс жетекчилери алып атат, ата-энелер айтса. Экинчи вопрос. Өзүнүн ишине кыянаттык мамиле менен кылып, ушул нерсени көзөмөлгө албаган директор менен дауыс жооп бериңиз. Сиз мени алдын караңыз. Чака менен шифрден акча жок деген ошол иштерди алып бара албаса сиз бул жерде 1 мүнөт иштегенге укуңуз жок. Анткени сиз бул жерде өлтүрө албайсыз. Бетиңизге айтайын. Экинчи, үчүнчү маселе бул. Охраналардын айлыгынан аламчылык менен баюу, акча табуу деген берени бар. Айлыгы охрананын 10 000 сом, а чогулткан акчасы эгер ошкол эсептесек 700 000. Укмуш акча. Калган акча кайда кетти? Бул да сизге такалып вопрос. Буга сиз жооп бересиз. Угуп турса, үзүчөлгө угуп турса мен дакас айтайын. Угуп турлу. Ана могу жерде фонд дейт. Фонд экен. Нолой класстар 200 сомдон фонд дейт. Неге десе кагаз, боор, тряпкабыз жок дейт. Мөңгүрөп калды, аябай школ ушунча жакын болуп калды. Ошол боорлорго чоңуртат экен, ошол кагаздарды, цветной кагаздарды. А эмне үчүн алган жоксуңар боор кагаз, тряпкалар десе, тендер өткөрүп, ушуларга чейин эшек такалап жүрдү. Ким башчы ким бул жерде? Ким жооп бере турган? Школ башталганы качан? Эч ким жооп бербейт, көрүнүзбү? Анткени тендер деген бул декабрдан кийин бар, өткөрүп окшойт менин оюм боюнча. Андай директорду бул жерде иштетиш менин мүмкүнчүлүгүм жок да. Мен өткөзүп бердим айттым. Ал жактын кашасын бул жака келип бар дедик, бизге жегиспегиле. Полканы үйрөнүп бересиз. Бизге жегиспегиле. Сиздин автомобиль салып бир жерде жашашыңызды мен каалабайм. Мен каалабайм лично. Анткени Молдовканын школунун директору автомобиль салып жашап. Молодой человек! Молодой человек! А каким образом? Правильно. Каким образом фонд класса относится к Киличеку? С какого бока?
ешқандай бізге натыйжа бермейді. Алло! Школасын туалеттің кепін көрінсін. Жүре столдардың көрінсін. Жырғатып жүрген жері жоқ. Мен 25 жылдан бері Антоновка школ қандай екен білем. Мұрын қандай болды, аз хуже болып қалды. Еш оңырған жері жоқ. Коррупциядан басқа ештеңе болған жоқ. Келечек фондтың бізге керек жоқ. Ошол жерде иштеген ата-энелер 5 жылда состояние аз жыргап кеткен жери жоқ. Кирип бисмилла деп киргенде отургуч столдор бар ғой, тақтай жоқ. Алмұрын бар ғой. Ичине кирбей қойыңыздар. Ичин көрбей қойыңыздар. Кирдик 150 сомдон полтурганга беребиз. Кирдим мен өткөндө. Өткөндө кирдим, ашканага тамак, ысык тамакка деп жатак салып берип атышты. Biz tamakты 5 saat okut balдар. Açka kalmayın. Al tamakta da arkası boş gerek. Şimdi jandarga оборудование Оборудование менен çok. Bunday da. Оборудование деген alını жананча сумга акча кеткен жок. Анча сумга кете турган болсо бул школдун крышасын көрсөтүп же сүрөттү мына WhatsApp'tan жөнөтүп атат. Крышаларына суу таккан жерлер турат. Мен эсептеп берейин. Эсептеп бергенде булардын отчету бизге сказка. Пофамильно жазылып. Ana kança tolulup bir şeydi. Ana bizge kim izliyor bak, kimler görmüyor, aytmaç görmüyor mu? Şu direktin açı oldu, fonun açı oldu. Bardık biz barıp sırat. Vermey yaptık ana. Bardık mı? Ben girdim o, Turabı siz beni ayıp çıktım o, Davuşkan beni ayıp çıktım o. Şıpırtlar için apar görmüyor. Siz bir tarafta karavamız. Siz bir tarafta karavamız. Biz baravuz. Ma televizyonda çakmamız, barıp karttılavuz. Görüyoruz. Kандай иштеген натыйжасын көрüyoruz. Натыйжасын көрүп туруп ошол жерден дагы да сизге айтып беребиз. Кандай? Жаңы отчетту көрсөткөн эмес. Мен баргам. Отчет эгер алдамда боло турган болсо, кошун болот. Менде мугалимдерди директордун фронту бар, бирөөдөн турат фото керек. Bizge o gelecek fond деген gereği yok. Gereği yok. Bu жерде иштеген силердин ата-энеңиз, ата-энеже, мейсте сыйга түчү. Бирок сиз банкы балдарга кайдыңар караган үчүн мейсте кечирип коюңуз, башымды чаптасыз. Мен сизге мындан башка сыйбайм. Турандар, каршы болсу сөз бересиз. Мынага келечекте биз өспөмөйбүз. Doğuşka geçeşko. Doğuşka saralım. Doğuşka saltır geçeşko. Mıyzam sinestek. Cahile bu doğuş salırsa cahile salırsa. Ne sorken? Cahile salırsa. Yine koy çiçekten. Kışlıklı sahtaydı. Oy fikirisi ait aldı. Kız karşı çıkarmasın. Söz bu bağlı. Фонд деген эмне? Фонд деген булар өздөрү түзүп алган культурный кайрчылар. Культурный кайрчылар. Мына мектеп, айыл башчыларынан баштап, айыл депутаттары ошону колдоп отурган жана ошону ишке ашырып аткан мектептин директору. Ушундай абалга жеткиргенден кийин моралдык укугу жок мектепте иштегенге. Дагы ортодо мындай сөздөр болот да, силердин тиешеңер жок деп атасыңар. Мен Мамбетова Замира деген болом. Сиз мугалимсизби? Мен ата-энемин. Могу жерде 10 мугалимдер неме сүйлөбөй бирге маданият культурду сактап турсаңыздар. Могу жерде айтып атсыңар, баардыгыбыз ата-энебиз. Акча бере алган бар, бере албаган бар. Азыркы мезгилде көпчүлүк жагы коңуштарда ушул жерде Tanıştırıp koymuş. азыркы учурда көпчүлүк жерде Жок, айт, чаты жөнү. Мамбетова Замира. Каяктан келди? Антоновка айт. Новопавловка не диши жок. Новопавловка. Отурлар чайнан айтат. Келиш. Урматтуу Антоновканын ата-энелери. Мен сиздерден өтүнөм. Вы из Новопавловской школы. Вы что делаете? Откуда вы знаете школу? Она учится.
автокөлік. Мен сіздерден өте сұраным. Новопавловканың бұл Байнатонов айлық көтінде средний школасында кіміңдайы кешесі жоқ. Бұл вирусқа ешкімдер жемейді. Это вирус. Биріншіден, екіншіден, үшінші Антоновканың ата-енелері барлығы шығып сөйлеуге біз мақұлмыз. Только по доказательству Новопавловканың белгілі вирустық шығарған қалған ата-ене Антоновканың школасының ата-енелері барлығы қалға сіздерге бүгін кешке, ертең кешке жыл бойы сіздерге сөйлесуге біз даярбыз. Басқа жұмысымыз жоқ. Мен айты кеңес депутаты Мұсылманқұлов Алмазбек Шешенович. Тихо! Урматтуу эне аталар, мен жанагы акчанын көбөйүнө баардыгы чогулуп атышымды. Эми ушундай тиги акчанын көбөйүнө чогулуп атканда, мына мен азыр Жоқ, емнеге бешілер бар сен бияқта, Антоновка. Айланан, ата-ене қатар сен өзің ұстап. Мен айлы кеңес депутатымын. Мұсылманқұлов Алмазбек Шешенович. Фонд чоғып байлы қойдыңдар. Бұрық сен бияққа вирус алып келгенде, біз Антоновканы еле, біз ағат шыдамаймыз. Не болды? Төлемек, 5 мың жоқ. Жоқ. 5 мың болсын. 5 мың болсын, доказать. Biz bakmıyoruz. Biz bile istemiyoruz. Biz işeydi, biz sizlerine işleyene dayarız. Dince, bunlar değil. Товарищи родители, вы пришли сюда на мирное собрание, дайте тишину послышать друг друга, если вы хотите услышать. Anam bir yakar gel. Bular çıkırlarlar, sizlerge biz varız, bular çeşmeyeceğiz. 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 Şeyde bizimle çeşmeyeceğiz. Yemin ediyorlar. Tatlıkta mektepte topladılar. Yok kalktı. Kalktı. Шыңғыз Айтматов мектебіне қалқаланған мектеп. Буырмар жоқ отырасыз. Соның мектеп. Еркекпен. Сіз жүріңіз аз, Шыңғыз Айтматов мектебіне. Азыр барам мен сізден. Сіз тура Siz gördünüz, görmediniz, Toramış biliyorsunuz. Siz hazır benim baranızı Bunlar ketsin diyorduk. Bunlar değil var. Niye değil? Bunlar köyde. Sen saylagan yoksun. Biz Antonov'tan neyi sayladık? Biz mi? Erkek mi? Samimiyetin var mı? Samimiyetin var mı? Var mı samimiyetin? Bunlar elde uyuşturuyor. Elde jargan adamlar Antonovka'ya gelip uyuşturuyor. 5 minut. Mына тишин өтіп чечтен келдік пе? Чечек. Тыныштыққа шақырамыз. Тыныштаныңыздар. Тыныштаныңыздар, ұғыңыздар. Барыңыздар, тыныштансаңыздар, лидері сенсің. Бұл арақысы үшін қиындықтан бір-біріне қоятасыңар. Ешқандай сұрау Бұқан жоқ қазір. Тыныштаныңыз бірінші. Чечеуде көрген еді. Бүйтті жолдырап береді. Ата-енелер, тыныштаныңыздар. Аргеніңіздер ойым арды мұндай. Тыныштық. Антоновкан ата-енелері Сен правоцен. Сіз шығып алып берді. Антоновкан ата-енелері бар. Енді бөліп жатасыз. Мен Конституция бардыма бірде, мыйзам бардыма бірде. Бөлбөмсің. Мен сен бөліп провокация жасап, сен берді. Сен Антоновканның сүйреніп қолында шешіп барып. Мен берді деген провокация сен келіп атасың. Провокацияны сен келіп атасың. Кетяқтан келіп, ояққа келіп атасың. Сен ар бір, сен ата-ене болғандай сен
Nereye geldi? Özün böyle oldu böyle bu. Böyle olgam. Tam da işe böyle oldu. Nasıl da işe böyle olgam? Bağlığına bir de. Haydi olsa bilsin. Batkenge varsan da ben söyleyeyim. Var söyle o şarkı Batkengine. Bir erkeği varsa da söyle. Var var söyle. Hatta da söyle o yüzden. Bölbe. Söyle elmayısın sen bir erkeği. Provokasyon kılanda. Provokasyon sen kıl otasın. Milisa gel otasın. Bölbe. Milisa sen otasın. Ben otasın. Adamlar bölbe. Var mı? Hatta nesin mi otasın otasın? Paşa otasın. Sen bana baykay. Kaysa aynak mı? Antona kaysa. Ya. Yok. Abi hafkadan gelse. Gereği yok. Biz söğüs bir çizme problemimiz çok az. Sen duyuyor gelse. Benim ayıma gelse seni balıklaymış. Ya. Şimdi maçlısın çeçe otal. Kontagen bardına bir tutsun. Bir biraz aytay tutsun. Ya elde. Bir yerde hazır Ayıl Ökmet, Bayan Antonovka Ayıl Ökmet'in deputatı özünü agresifini alıp duruyorlar. İstanbul'da çaylandan inoy. Oturla abi. Birbirinden de konuşmay oturuksalar bunday. Ayıl Ökmet'in deputatının Neler? Aramızda provokatsiyalar işler bo'lib da yerda ne yapalım hech qanday ishi yo'q. Biz Antonni masalasini chechishga keldik, bir Antonovka masalasini chechaylik. Fondni joy uchun do'stlarga hech qo'ying, endi biringizni qilishmang. Biz sana Antonovka mesni chiqamiz, yerda yo'l olib shu qo'lni oching. Atanelar ne bol deputat adamları özellikle böyle Не умеете разговаривать, нечего пытаться. Отсюда, дорогая, встала и пошла вон отсюда. Ясно? problema mektepke çoğulgan fonddaki akçalarda joyu. Sen kayısı. Üret üstü olan ateles. Kalız ne kalsın lan zaten. Sen aldın sakaldı tanrından vurun. Kudayı aldın da. Kuday yapsa barış bilmez. Mıyzamda barış bilmez. Böyle Oturmak savunsun. Doğuşta savunsun. Doğuşta içesin. Boşalık takılacağızlar. Fon joyunsun diye. Şimdi Mirzamcıklar. Yaksın mı sen başın? Sen önüne gel. Kimsin zaten? Önüne ol. Sen önüne ol. Ataneler, Türk'tanlar 500 kilometre nefes olmayın. Birbirinizle zarikatça durucu örneğin. Hürmetli ataneler. Boş yaka. 5 minut. Her bir nizam boyunca göbeğine dayar mı? Sen nizamsız dedin derdi. Sen nizamsız süresin derdi.
Oturmayın açalım uzatmayın. Oturma. Hurmatlılar, bugün Bayan Antonov ayının çoğulmuş olup başka ayıldan gelgenler bir zaman çıkıp gitmiyorlar. Çıkartma bankta. Ataylar işte kılıçlarını açılır 5 minutta. Oşul, ataylar emniyet testi oşunda öyle olur derim. Айылдык кеңештин депутатымын деген киши эмнегедир өзүн аябай агрессивдүү алып жүрүп атат. Бул деле бир нерседен кабар берсе керек. Biriyle meselelerin aldığını doğuşka koyalım. Oşanın protokolunu biz yazarız. Bir yerde doğmuştuk elektronda Antonov'dan Joshua olan benim mutlu var. Mesela koyun. Antonov'dan Joshua olan mutlu var. Biz birimiz tanıyoruz. Sonra biz dostlarımızdan Joshua'da kalır. Şok komisyona buna ki 3 kişiye sonuç verdiler. Şok komisyonu için sınavında. Şok komisyonu sonuç verdiler. Kim gitsin şok komisyonu sonuç verdiler. Atanlar. Özgür içinde. Antonov kalktan. Şok komisyona. Gel, kim girer? Programlar. Geçip olur mümkün. Şaşkırtlar çocuğun bir suçu yok. 2000'de tanıyorsa bir yerden bir 150 şoluk konuluk var. Çeçik koyuyor hepsi. Bu yerde şurada suç yok. Kanne değilsinler. Ben öyle olan doğuştu. O soktu hepsi. Böyle randarın turnumusunu kalıp geldi. 2000 atanın tandırım yerden 100 kişi şoluğu çeşkenler olan gelirse ama biz deputatlar, ayıl hükümet biz günleri olup kalkıyoruz. Ama kalan erten 1900 atını geçen ne değişmiş? Hadi kaçma. Neden götürüyorsun o zaman? Fondtu joyusun dese ateneler karşı çıkıyor. Joyma fond gerek ya. Yekilirsin tam 100 kişi sayma gerek. Olmaktadır, bundaysan fond joyusu sayın, joyunu kandan hepsi bulmadı. Men de sen yoksan atın emin, men de berem olsa fond koşu. Prosta bizim mektepte adam öte көп okutular. Köksünden olmadı, köksünençe. Canı mektepte bütün versin oşonu. 30 saat, 38 adamın muhalif, sıra bütün uzbekte. Abiciniz varçı, iş koyuyla azaptı. Biz oşon sırayın, ne oşon bandar girip çıkandır. Oşon fond bakçasının remote oldu da anca mıça oldu da. Prosta oşonu, bunda көп okuruzdan eskişte azrak kılsın diye bir. Bolmayıp var, yetmedi mi kırkalan bir yemek 3 sene okumak çıktı. Oşun bütün personelda. Men de seni oşona berip adam menimle. Berip kalgan yok mu? Ortada cümle yok mu? Burası karar, canı mektepte bütün personel oşoncu. Böyle isim hocamdan 2'sinden 3'sinden 6'da getirir. 5. klasın baldan hazır. Oşon bütün personel. Satırlanlar. Bir yerden sevdiğim insanın ekibinde bir informasyon soruşturdum. Eski kıyıda verdiğin yok. Verdiğin de beni yarattınız siz adam verirsin. Direktör atacak verebilir mi? 저 негізі сіз хақсыз бе мақұл? Мен шешпеймін. Аны деген мен Андан сырттағы әрбір баладан коридор өзінде көрініштерін жасап атамыз. Жоқ, жаза алмайды бұл. Коридор
азыр банк көзөп болсо кайсы эмнелер жасалды? Класстар ошол фонддун эсебинен жасалган. Жана келечек сайт ошолдо 5 класс эсебинен Amerika sayt ko'rsatma. Hurmatli biz ekin atanemiz oşonlarına to'liq xabar beremiz. Büyük barın çoğunluğun hareket kılabız. Bir yerge bakmasak görüyoruz oşonun için. Bugünkü bölümleri kaçıralım. Bütün çoğunluğu ısıranan söylüyoruz. Bugün ısırasıyla karabayla olsun. Ошентип провокация кылып нары бери кылышты дагы азыр. Uruşkan jokмун булар менен. Эми бу жерде бизде Военнотовка айыл өкмөтүндөгү средний школа, Военнотовка школа. Ошол школдун проблемасын чечели деп келди бу жерде. А бу жерде сиз биякта ушул жердин жашоочу, мен ушул жерде төрөлгөм, ушул жерден туулуп чоңойгом, ушул жакта окугам, ушул жакта жашайм, ушул жакта мектеп кеңешинин депутатымын. аты жөнүңүз? Алмазбек Бузмакулов, Алмазбек Жекшин. Анан бир айтып атасыз да, бул жакта мен билем депчи. Мен билем деп айткан жок, мен айттым. Биякта ким, кайсы ата эне ким экенин мен билем. Новопавловкадан келген, вирусту бияка алып келген. Ал өздөрүнүн Чыңгыз Айтматов орто мектебинде каалаганын кимисин шайлап, кимисин кандай кылат алар өзү билсин. Эмне болгон вирус? Эмне болгон вирус? Билбейсиңер эмне болгон вирус экенин. Мына жаңы эле Военнотовка Чыңгыз Айтматов атындагы мектеп азыр эмне болуп атат? Данный момент эмне болуп атат? Тети Министерство образования барып атышат. А бу жерде андай ажиотаж жок да. Жок, негизи сиз каршысызбы же макулсузбу? Эмнеге? Мектеп фондуна акча чогулткан. Мен мектеп фондуна акча чогулткан, мен каршымын. Категорически каршымын. Бирок ошол эле маалда кайра эртеси ушул мектепти 6 айдан келип көргүлө эмне деген состоянияга келди ушул мектеп. Айткылачы. Мен ушул мектеп окуп, ушул мектепти билип, ушул жакта мектепте 4 балам окуган үчүн, окуп бүткөн үчүн айтып атам. Бул мектеп көчөрүн кандай состояние, бүгүн кандай состояниеда? Эмне үчүн мамлекеттен бөлүнгөн акчага ремонт кылышпайт? Садаган кетейин. Мамлекеттен 800 окуучуга акча бөлүнөт экен. 800 окуучуга. А данный момент бу жерде канча окуучу окуп атат? Силер барып көрдүңөрбү? Жүргүлөчү азыр мына камераны алалы, чогуу баралы, эч ким чачырабайт. Мектепке 45тен, бир класста 45тен. Аякта адам отуруп сабак окуган эмес, дышать эте албайт, мындай нормально бир мындай дем ала албайт. Жүргүлө чогуу баралы. Мына силер ушул СМИ чогуу ошока баралы. Действительно, ошондой экен, же 800 бала окуйт бекен, же 3200 бала окуйт бекен көрүп келет. Макулсуңарбы? Макулбуз, бар. Жүргүлө баралы. Мына как раз сабак убактысы. Сабак маалы. Баралы ошого. Мына ушул эмен элдин көйгөйсүнө ошол жака жеткиргиле. 4 ай алдын көйгөйүн чечем деп ойлобогула. Булар жанагы Новопавловкадан эми өзүңө деле ойлогулачы. Сенин кошунаң, сен үйүңө келип, сенин проблемаңды чечип береби? Сенин кошунаң. Сен үйүңө келип, айыл мамлекеттики да. Мамлекеттики болгондо башка Казакстан мамлекети келип биздин Кыргызстан мамлекетин чечип берип атабы? Казак менен Кыргыздын айырмасы болуш керек да. Болбош керек? Болуш керек да. Анан Новопавловка айыл өкмөтү менен Военнотовка айыл өкмөтүнүн айырмасы барбы? Бар. Себеби кандайча? Кандайча? Жок, кандайча? Жок, сен мага суроо бериң, мен сага суроо берейин. Кандай, эмне айырмасы бар? Бул мамлекеттики да. Закон баарына бирдей. Анан Новопавловканын эли келип Антоновкада жашап, ушул жактан справка ала аласыңбы сен? Сен ала аласың ушул жактан справка? Новопавловкада жашап туруп сен Военнотовкадан справка ала аласың? Антоновка менен Новопавловканын мыйзамдары эки бөлөкпү? Эки бөлөк. Ооба, алар өзүнүн жителине, өзүнүн жашоочусуна справка берет. Военнотовка айыл өкмөтү Новопавловка айыл өкмөтүнүн жашоосуна справка бере албайт. Демек, Кыргыз Республикасынын мыйзамы ар кандай десек болот экен. Кыргыз Республикасынын мыйзамы ар кандай эмес. Кыргыз Республикасынын мыйзамы бирдей. Баардык, ар бир сага дагы, мага да бирдей. Бирок мыйзамда айтылган кайсыл жерде ким каерде туулуп өскөн, каерде прописан, ошол гана жер, ошонун жашоосу требовать эте алат. Мыйзамда ошол мектепке фондко акча чогултуу деген бар. Жок. Анда маселе жок экен. Маселе жок болсо, анда эмнеге Новопавловканын мектебинин жашоочулары ата-энелер бияка келип диктовать этиш керек. Ошол жерде маселе барбы?
Анда ата энелерди кууп поддержка кылып келди байке. Айланай. Эмнеге поддержка керек? Эмнеге бетине силер биз тилеп атабыз. Жеп атабыз. Эмне ол жете албайт? Жеп ичкен үчүн ата кийин жеп атат. Сен качан мен жетип бет обустуң? Элементарно байке айтып мактаныңыздар, жолдун брусчаткасын айтып. Азыркы бар состояниесин көрүңүздөрчү. Брусчатка жолдун эки чети талкаланып жатат. Эмне ким талкалап? Каждый брусчатка карапайым элдин калкынан акчасы алынган брусчатка. Эмне контролдойсуздар ошону? Биз контролдоп атабыз. Жол бүткөн жок до сих пор. Бүттү, эми анын өзү сурок бар да. Жок, сурогу бар да, сурогу бар анын. Ар бир нече сурогу бар. Жооп бериңиз. Ар бир нече, мен жооп берем, мен макулмун, жүргүлө. Мектепке баралы. Шу баарыңа турганда мектепке баралы. Бир кишинин артынан ээрчип келбей, мектепке баралы да канча бала окуп атканын көрөлү. Жанагы 800 баланын ордуна канча бала окуп атат? 800 балага берилген тиги боор менен тряпка жетеби ошого? Жанагы салынган линолеум 800 бала басат керекпи же 3200 бала басыш керекпи? Жүргүлө көрөлү. Азыр баралы. Макулсуңарбы? Значит, чогултуш керек экен да. Эмнени? Мен фондду чогултуп силер эмне односторонний болуп атасыңар? Фондду чогултпа. Эчтеке кылба. Просто азыр барып көрөлү. Военотовка мектебинде канча окуучу бар? Положено 800 окуучунан 3200 окуучу окуп атат деп атам мен. Жанагы ички миграциянын эсебинен. Жүргүлө баралы. Жүргүлө баралы. Жүргүлө баралы. Жүр, эче басыңар мени. Күзөтүңөр жетеби? Жүргүлө. Байке, отурсаңыз азыр. Азыр байкени кошуңуз. Ошондо бул байке ким айтып деп Мен макул, айланайын, ошол акчаны чогултпагыла, чогултпагыла. Эч ким чогултпасын акчаны. Мен каршымын акча чогултканга. Менин да балам окуйт, эң күчүк кызым окуйт. Мен ошо баарына тең бир гана күйүп аткан жерим эмне үчүн башка айыл өкмөттөн келип алып, биздин Военотовка айыл өкмөттөн фрегат чечет. Биектин проблемасы ошо чечебиз. Айланай. Бөлбөңүз. Мен элди бөлгөн жокмун. Мен элди бөлгөн жокмун. Жанагы силер кылган бир районду ошак бар, район кылып алган. Макулбу? Жанагы район кылып албайт. Район кылбайт. Баардык Кыргызстан бирдей жер. Бөлбө. Бөлбө. Жана баш. Элди бөлбө. Жүргүлө кет мектепке. Жүргүлө мектепке. Сиз депутатсыз, э? Ооба. Жүргүлө мектепке. Аты жөнүңүз ким? Музулманкулов Алмазбек Жекшенович. Алмазбек байке, ата энелер жанагы мектепке ошо айыл кеңешине Мен биз көчөгүнү ушул маселе боюнча көчөгүнү кечтен баштап башталгандан баштап биз ошол мектептин жамааты менен эл менен ата энелер анча мынча ата эне менен чогулуп бүт сүйлөштүк. Кандай болуп аткан, эмне болуп аткан? Ошол жанагы силер айтып аткан 3000 киши чогултпайт экен. Жанагынча миллион акча түшпөйт экен. Ошол жерде списочна ана квитанция бар экен. Ошол жерде бир 700 кишинин тегерегинде акча чогулат экен, жа силер айткан акча 3000ден бар экен, 3,5 миңден бар экен, лицей башка чогултат экен, андан көбүрөөк чогулат экен. Биз дагы биринчи ойлогонбуз. Действительно жанагы 3000 киши чогултканда 4 миллион 3 миллиондон ашык акча чогулуп керек экен. Биз ошончо акча действительно ошондой болуп атса, жок андай эмес экен. Мына өзүнөр бүт бар списокто бар экен. Канча класста канча киши бала чогулат. Аерде эч ким приоритет этпейбиз дейт. Акчанын баары тең квитанцияны ошол жерде попечитель совет, аерде мугалим акча чогултпайт экен. Ата энелер өздөрү чогултат экен. Өздөрү жазыптыр. Эми муну жашырган эмне? Бул биздин өкмөттүн чөнтөгүнүн тешигинен. Чөнтөктө акча жок өкмөттө, өзүңөр билесиңер. Мына ушул мектепке ата энелер чогултпаса бул мектеп эртең эмне болот? Сарай болот. Өзүңөрдөр ушул мектептен окуп чоңой болуп барып, туурабы? Биздин убакта союздун убакты анда мектепке акча чогулчу эмес. Бирөө бир тиен акча берчү эмес. Баягы өзүң бир подарок алып барса, мугалимдерге алып барып берсин, а мектеп деген жок болчу. Даже мектеп фонд жок болчу. Азыр данный момент ошо мектеп фонду жок, мектеп существовать эте албайт экен. Мына мен ушу карапайым элдин арасынан чыккан депутат катары мен силерге айтып коеюн, айланайындар. Мен ушул жерге келгенче мен дагы силерге окшоп бир көп нерсени түшүнбөй өкүлмөн. Бирок мен ушул жерге келип иштеп, ошол мектептин көйгөйүн, ушул айылдын көйгөйүн түшүнгөндөн кийин мен дагы ушул элдин алдына чыгып кыскасы баягы ата энелер чогултулган, ата энелер чогултуп берген акча максаттуу түрдө колдонулуп атат, эч ким. Данный момент биз текшергенде максаттуу түрдө колдонулат. Данный момент. Жанагы 3000 киши чогултпайт экен. Где-то бир көчөгүн бизге берген отчет боюнча 800 киши, 900 киши экен. Алардын баары квитанционно, бүт баарын квитанциясы бар экен. И по фамилия бар экен. Эмнени? Жок, бул эмени мен орусча айтам. Депутат айыл депутат. Мектептин отчетундагы менин атым Байсейитова Рыскүл, Сырдыбаевна, ушул Антоновканын тургуну болом. Отчетту жалпы жонунан туура эмес беришти.
Бу жерде деген окуучуну да туура эмес берип атат. Сиздер өзүңүздөр текшериңиздер булардычы. Баягы тиги карганын көзүн чукпайт болуп атат да бу жердечи. Мына азыр мына бияктан карапайым эле сүйлөбөйт да, биздики билесиздер. Сүйлөбөйт буларчы. Калп эле дуу боло берет, сүйлөбөйт. Негизи жалпы жонунан туура эмес. Акчалардын баары туура эмес кетип атат. Школдун кебетеси оңдолбой эле 4 жыл сону жаман болчу, азыр сону сону болбой эле. 4 бир партада 4 класс, 4 окуучу отурат. Жалпы 4 смена бар. Сиздерди окутуңуздар беле ушундай болуп, бир класста 40 бала бар. Кайсы билимди алышат бул балдарыбыз? Карапайым эл жөн эле сонун деп атат. Сонун эмес. Сонун чыккан жок. Карапайым шарты жок. Мектепке сиз өз чөнтөгүңүздөн канча сом бересиз, айынабы, жылынабы? Канча балаңыз бар? Беребиз. Менин 2-3 балам окуучу, бир балам бүтүп кетти. Азыр болсо дагы экөө бирөөнөлөргө кирди. Бир балам 6-класста окуйт. Канча сомдон бересиз? Жылынабы, айынабы? Жылына 900 сом. Эмеге фондуга, келечек фондуна төлөйт. 340 сом. Эмеге охранага, уборщицага дагы балдар өзү жууп берип, биз ата-энелер чогултуп жууп берип жүрдүк. Уборщицага да акча бересиздер бирок. Уборщицага да 150 сом беребиз. Жылына 300, охранага 300. Бияка келип алып азмана элдин эсечүсүн Ulan direkti dalganı gelip durdu. Siz уже alıp koydunuz mu? Жараттым. Жок, эме полиция келсин, аны арыз жазасынан кетет ошондой. Башка жаман жеп баштайт да. Молодцы. Директор же кетиптир. Чечимге алып койгон турбайбы? Сиздер депутаттар коргоп аткандан кийин болду. Ой, айланай, мен коргом, даже знаете, ее не знаю. Знаете, не знаю. Жок, эми 3 жылдан бери келечекте чогултуп атпайлы. Мен дагы айтам, сен келбе бияка. Сен дагы айтам, тейче кора. Мен сени келтирбейм. Именно мен сени келтирбейм. Антоновкага мектепке сени вообще келтирбейм. Келтирбейм мен сени. Сынакка кайсыңыз депутатсыз? Антоновка келбегенде Антоновка менчиктештирип алсын, сен менчигиң беле? Жок, эме эмоцияга алмага зачем? Депутат деген элдин колунда. Эл бүтүнсө депутат деген Ошол карата бул жака Баян Антоновканын ата-энелери бизди чакырды. Биз өзүбүз жалгыз келген жокпуз. Бир топ ата-энелер менен келдик. Ар кайсы мектептердин ата-энелеринин өкүлдөрү. Азыр эми бул жерде ызы эмнеден чыкты? Бул жергиликтүү айлык депутаттар менен мектеп жетекчилери биригип сүйлөшүп алгандагы ата-энелерге каршы чыгып атат. Силер сөзсүз түрдө төлөшүңөр керек депчи. Бул мыйзамда жазылган эмес. Ошондуктан азыр карапайым жөнөкөй элди булар баштарын айлантырып акчасын алыш керек болуп атат да. Ошол мааниде азыр депутаттарды азыр жергиликтүү депутаттын эмесин көрдүңүздөр, кандай оозунан агып кирип кара ит чыкты. Ата-энелер менен ишиңер болбосун, силер бузбагыла, булар акчаны төлөй берет деген мааниде чыкты да. Эмне үчүн карапайым эл акчаны төлөй бериш керек? Бул ушундай суроо пайда болот да. Эмне үчүн? Кайсы мыйзамда жазылган мектепке сөзсүз түрдө ата-эне акча төлөсүн деген. 45-беренеге мектеп жетекчилери жана Баян Антоновканын жергиликтүү айлык депутаттар каршы чыгып. Буга мыйзамдын негизинде бир жаза колдонуш керек, сөзсүз. Негизи ата-энелердин ошол баягы мажбурлуу түрдө акча чогулткан деген чынбы? Бул 100%. Себеби дегенде, мына быйыл азыр эле ата-энелер айтып атат, 1-класска балаларды кабыл үчүн жөн эле документ алыш үчүн 500 сом бересиң деп. Документти берип атасың, 500 сом төлөйсүң. Эгерде ошол 500 сомду бербесең, анда балаңды кабыл албайбыз. Андан кийин келечек фонд деген бар, жана башка нерселер бар. Гимназия класстары деп ачылган, ошо менен жылына 5 миң тегерек. Силерди провокатор Провокатор дегенде азыр биз республика боюнча ата-энелер чогулуп өзүнчө уюм түздүк. Мектептеги мыйзамсыз акчаларга чек коюу деген боюнча. Ошондуктан бул мектептин жетекчилерине жана айыл өкмөттүн жетекчилери айыл депутаттарга жакпай калды окшойт, акча чогултулбасын деген. Булар өздөрүнүн ачык жүзүн көргөзүп койду. Булар сөзсүз түрдө доляга отурушат. Ошон үчүн булар чыгып провокатор. Ошо мен комментарий берип кетейинчи. Assalomu alaykum, hurmatli Kırgızstanlılar. Men adım Yunusbekov To'raxon. Biz bolso mына Чынара ЖК Yunusbek To'raxon. Республикалык ата-энелердин уюмун түзгөнбүз. Именно мыйзамсыз чогултулган акчалар боюнча. Азыр баардык мектептер менен байланыштар түзүлүп жатат.
баардык мектептер менен сүйлөшүп жатабыз. Ошол бул жердин ата-энелери суранып, биздин республикалык ата-энелер коомунун мүчөлөрү чакырышкан бул жердегилер. Бүгүн ушундай бир жыйын болот. Келип туруп өзүбүз катышып ата-энелер бир болот. Анан кийин жыйын мыйзам чегинде башталгандан кийин, бул жердеги айыл өкмөтүнүн депутаттары, айыл өкмөт башчылары келип туруп, чычалап кетип, провокацияга алдырып, мыйзамсыз чакырыктарды баштады. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мына бир депутаттын дейт, ордунан туруп келип туруп, баардыгын жакалап, ортого туруп алып кетирип атты. Айыл өкмөттөрү ага көз чумчат. Мен айтып жатам, эмне үчүн бул провокацияга алдырып, элдерди ары бери жулкуп жатат. Бул биринчи, экинчиден эң негизгиси бөлүп жатат. Мен ушул жерден генеральный прокурорго, депутаттарга жана президент Сооронбай Жээнбековго ачык түрдө кайрылып кетейин. Эмне үчүн айылдын депутаттары, айыл өкмөттөр адамдарды бөлүп жатат. Бул воендантовкага келбегиле, кирбегиле өзүбүз чечебиз. Бул андай болбойт. Биз Кыргызстандын мыйзамдары баардыгына бирдей болот. Кыргызстандын укуктары, мисалы министр баардыгы бирдей. Антенна 300 000 сом чогулат экен. Мына эки техничканын алган айлыгы 65 000 сом акча болот экен. Жылга. Калган 240 000 кайерде кетти. Жок, биз азыр болсо келечек айтып атат, тряпкасын алып беребиз, полун алып беребиз, дегенизин алып беребиз дейт. Келечек мен иш кылат десем, балдарды циркке алып барганда жол кересин төлөйт, билетин төлөйт. Анын баардыгы мен 3700 сом берем. 4700 сом берем мен. Кызым 2-нчи класста окуйт. Мына силердин мен 4700 сом берем. Эмнеге деп сурасам, мына ошо келечек дейт, эми баягы ошол мектептин эмеси болгондон кийин алар өзүлөрү кол коюп берсеңер баарыңар. Булар жок, энди баарыбызды требовать атсаны кой берет. Дейнек деген мектептин эмеси. Баласына кызарсын, биринчи айлыгына келгенде 500 сом алды. Адан кийинки мен ошон үчүн айтып атпаймын, мына силер менен Антоновканын мектебинин ата-энелери менен мен силер менен сүйлөшкөнгө мен 21 депутат, айыл өкмөт бүт барыбыз даяр. Бүт барыбыз. Түнү мына силер менен действительно могу көйлөйдү, директор школасы менен ар бир мугалим класс жетесине чейин сүйлөшкөнгө биз даярбыз. Биз эми былтыр туалетте айттык да. Былтыр мына ата-энелер комитетине эмелер азыр эми барабы? ата-эне комитетине чакырат эмеге. Даярсыңарбы? Туалеткечи. Анан чукуп койгонбуз дейт. Неге мындай? Былтыр болсо бир бала түшүп кетти бир жерден. Ушул туалеттен могу школдо. Биринчи класста мынакей. Аны каралган эмес, аны ата-энеси ал жөнүндө көчөгүндө биз дагы ушу экстерн кабылдырат, айыл туалеттен түшүп кетти мындай. Биринчи класстагы кыз биздин журтка эме окуйт. Могу военданкада биринчи класстагы кыз мына түшүп кетиптир могу жерде. Туалеттин жаңыртып деди го. Жок, мынакей азыр жүрүп барып көрсөтөйүк туалет. База албайсың, көзүң атышат туалеттенчи. Жана акча бөлүндү деп айтып, мен жаңыртып Общий мектепте ошо ремонт. Питаниянын акчасын ай сайын 150 сомдон деген да. Азыр бирок 4 айдык бергиле деп атат. Канча сом? 150 айына. Айына 150 сомдон 4 айдык период бергиле деп эме деп атат, требовать деп атат да. Ошо эме кылып атат. Туалети болсо аччы бага албайсың, а бул чоксу. Артынан кирип көрөлү. Милиция кызматкерлери азыр бул жака залга киришти. İçinde собрание кайра эле уланып атыптыр. Милиция кызматкерлери ошол жерде бир аз тартипти карап турушат экен. Бул жерде жыйын азырынча бүтчүдөй эмес, эки тарап болуп кайым айтышуулар күчөп кетти. Биз азыр башка мектепте дагы бир чыр болуп аткандыгы жөнүндө бизге кабар келип түшкөндүгүнө байланыштуу. Биз азыр Маловодный айылына кетип атабыз. Ошол жактагы мектептеги чыр боюнча түз эфирге чыгабыз.